bilgen, bana düğünü saktalat, koş balam, koş. Hurmatli ағайын-туғандар, жоғарыда айтылып кеткендей, оор күн болып тұрады. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Ошентип Баткен жергебиздеги коголаңдуу окуядан кийин кыргыз ким экенин дагы бир жолу далилдеди. Өзүңүздөр көргөндөй мына ынтымактын туу чокусун көргөзүп, колдон келишинче бардык Кыргызстандын бардык улуң бурчунда ушундай жардамдарды колдон келишинче көргөзүп атабыз. Биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошконго аракетибизди көрдүк. Учурдан пайдаланып мен Баткен жергесиндеги ушул жоготууларга дуушар болгон үй бүлөлөргө, жакындарын жоготуп алган инсандардын баардыгына мен чын жүрөктөн терең көңүл айтам. Сиздерге бүгүн кыска ушул кандай жардамдар болуп атат чагылтып берип коеюн дедим. Ырыс алды ынтымак бар жерде ийгилик болот, өсүү болот. Кудай буйрса көп нерселерди айткым келип атат, бирок тилекке каршы азыр бизге бир гана ынтымактуулук керек. Анда эмесе сиздерге ынтымактын кандай жүрүп атканын Бишкек шаарында, ушул Тоголок Молдо көчөсүндө, Дворец астанасында болуп атканын көргөзөм. Бул жерде алып келген нерселердин баардыгын бир чекеден волонтерлор кабыл алып атат. Уюштуруу мыкты деңгээлде кайдыгер карабаган жаштар, баардыгын түзөгөн жаштар, жардам берген жаштар болуп. Эми албетте ар бир кыргыз азыр кабыргасы кайышып турган учуру баардыгы жардам берип атат, бирок басымдуу бөлүктү ушул жаштар мыкты уюштуруп атат. Мынакей достор, күндөгү ушул видеону көрүп, колуңуздардан келсе мына баардык бөлүп койгон. Бул жакта ошол детский памперстер, питаниялар, мына кийим кечелер, бут кийимдер колдон келишинче алып келип берсеңиздер болот. Мына достор, Ырыс алды ынтымак. Достор, өзүңүздөр көргөндөй мен арка жагында баардыгын скотч менен байлап, жигиттер баарын даярдап атышат. Кум помощтор улам убакыт менен жылып атат. Мындай ынтымакты мен ишенем, эч ким эч качан ута албайт. Мен да ушул видео кайрылуу менен айткым келет. Менин видеолорум көрүп жүргөн биздин жердештерибиз, бизди колдоп жүргөн инсандар, кайдыгер карабаган инсандар, мен токтогул жердештерим, мына Бишкек шаарында болсоңуздар, бул жака дагы ушундай жардам берсеңиздер болот. Мына баардыгы ошентип атайын гай кызматкерлеринин коштоосу менен биздин гум помощтор ушундай мал менен кетип жатат. Достор, мен тилекке каршы ушул таптарда Бишкек шаарында болуп, чукул жумуштарым болуп, Бишкек шаарында жардам бергенге туура келип калды. Бирок ошентсе дагы биз былтыр Баткен Коголаңдын биринчи болушунда биз тикебизден тик туруп ошол жерде
күн помощьтарды Токтогул районунун атынан жеткирип бергенбиз. Ошол каражаттардан бир аз арткан каражаттар бар эле. Биз ушул Баткен областына жардам беребиз деп ниеттенип жүрдүк элек. Тилекке каршы ушундай жаман каргашалуу окуя болгондугуна байланыштуу дал ушул жардам азыр аябай керек болуп турган чагы. Ошондуктан мен бүгүн атайын Токтогул шаарына чыгып, ошол каражатты биздин райондун жетекчилерине, ошол жердеги шаардык мэрияга атайын эсептер ачылган, ошол эсепке салып, Баткен эли менен бирге Баткен элин коштоо максатында атайын өзүмдүн дагы моралдык дагы салымымды кошконго Токтогул жергесине сапар алып жатам. Tutulgan özgürlüş ayırı Toktogul özgürlüş ayırında törülgen atası Karaközü Aybek ayırdın turgunu apası Alipova Sabircan Patriğine 3 kız 4 oğlu tadıklı tarifalar gele jatat ügülü Aybekov Aydarbek ügülüde 5. oğul 3 ecesi bir ağası ekinisi var. Aybekov Aydarbek 2013 yılı mekteptin bozogosunu atlap 11 yıl tatıklı bilim alıp 2021 yılı Jakşı geçkentleri menen mektepte ayaktagan. Aydarbek tümün özü oğur bastırıktı, adamgerçilikti, жоопкерчиликти жолдошторунун арасында кадыр барктуу өзүн тыкан алып жүргөн оолдардан болгон. Урматтуу агайын туугандар, жогоруда айтылып кеткендей оор күн болуп турат. Өзүңүздөрдө жакшы билгендей капысынан душмандар ушу Баткенде биздин чек арабызга кол салуу болду. Бирок ушу биздин Айдарбекке окшогон мыкты патриот, ата мекенин сүйгөн эр жүрөк баатыр жигиттерибиздин аркасы менен душмандардын мийизин кайтарып өлүмгө тике туруп 2 күн ичинде тазалап чыкты биздин Баткенде душмандардын колунда калган айылдарды. Эгемендүүлүктүн быйыл 31 жылдыгын белгиледик августта. Бирок эгемендүүлүктүн ушундай оор болот, тактап калыш, эгемендикти алыш ушундай оор болот. Айдарбек өлүбүз баатырларча курман болду. Айдарбек өлүбүз менен жеке ушулай эле Токтогул районунун эмес, бүткүл кыргыз эли сыймыктана турган оолдардан болду. Өмүрү аз болду, бирок саз болду десекчи. Ата мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн, мамлекет үчүн жапжаш өмүрүн, кырсындай өмүрүн берип жатат. Ушундан пайдаланып, ушу Айдарбектей уулду тарбиялаган ата энесине, мектептин жамаатына, мугалимдерге ушул дегеле айып-элине терең ыраазычылык билдирдим. Айдарбектин элеси дайыма биздин жүрөгүбүздө төбөлүккө сакталат. Биз куралдашыбыз катары Айдарбектин жаткан жери жайлуу болуп, топурагы торку болсун. Аты-эне бир туугандарына, жеке эле кыргыз элибизге бул баатырларча курман болуп, элибиз жер үчүн деп өз жанын аябай ушундай душманыбыздын огунан шетип катарыбыздан чыгып отурат. Баарыңыздарга терең көңүл айтам. Баатырларча курман болуп отурат. Биз да ушу кайдыгер карабай, ушу жаштардын атынан көңүл айтып коюп жүрдүк. Туугандарына болгон биздин жаштардын атынан, элдик штабынын атынан болгон биздин салымыбыз бар эле ошону кошуп коеюн деп. Ошо Айдарбектин жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торку болсун. Азыркы сөздү Токтогул шаардык кеңешинин депутаты Дүйшөнали Болот. Assalamu alaikum, урматтуу жердештер, мекендештер. Баткен областында болгон каргашалуу окуядан биздин кырчындай жаш Айдар инебиз ушу дүйнө менен кош айтышып кетти. Бирок мен бул жашоону жөндөн жөн кеткен жок деп эсептейм. Анткени Айдарбек бүткүл баардыгыбыздын, мен дагы жаш катары ушул атайын жаназасына келип катышайын деп ниет кылып Бишкектен бери келдим.
баардыгыбыздын жүрөгүбүз тойготту. Мына ушундай инсандар бар. Биздин Кыргызстаныбыздын бүтүндүгү сакталып турат десем, мен жаңылышпайм. Мен өтө сыймыктанам. Ушундай биздин инсандарыбыз Чолпонбай Төлөбердиевдей төшүн дайыр жол тозуп, ушинтип биздин Кыргызстаныбыздын бүтүндүүлүгүн сактап, биз, сиз баарыбыз турган коомду сактап калды десем жаңылышпайм. Аталарына беребиз, şu аталарына. Атарып турат дейт. Karşımızda değmeşip gelge tutuğanda elde şeri yerge bizim jaksınalattan bizim ayda bekleyen ömürsü atına jazdı karışkan ayday balalar şundan şul kargaşanmayla bakastan ayrılıp oturabız. Sizlerge gelip bizge kayımızı berişken sizlerge tazim edeyiz. Aybek Zahra Khan. Sizler Bahtır'ın adını siyer. Ama diyor ki saktalat koşma lan koş. Урматтуу мархумдун бир туугандары, бүгүнкү күн биз үчүн оор жоготуу күн болуп турат. Анткени улук лейтенант Турсунбаев Эрлан Мурадинович бир тууганыбыз мекен чегин коргоодо баатырларча курман болуп, Турсунбаев Эрлан Мурадиновичти акыркы сапарда узатуу зыйнатын ачуу алдында турабыз. Анда Турсунбаев Эрлан Мурадиновичти акыркы сапарга узатуу зыйнатын ачууга уруксат бериңиздер. Сөз Токтогул райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси Апит уулу Эсенге берилет. Туугандар, биз бүгүн орду тобубуз чоң жоготууга учурап отурабыз. Биздин арабыздан инибиз Турсунбаев Эрлан ата мекенди баатырларча коргоп, душмандардын колуна курман болду. Катардагы жоокер Эрлан инибизди акыркы сапарга узатып жатып, сиздерге терең кайгыруу менен Токтогул райондук мамлекеттик администрация башчысы Түкөбаев Акылбек Алякыновичтин атынан, жеке өзүмдүн атымдан ата энесине, бир туугандарына көңүл айтам. Эрлан элибиздин патриот, ата мекенди сүйгөн жигит экендигин көрсөттү. Эрлан инибиздин жаркын элеси ар дайым биздин жүрөгүбүздө түбөлүк сакталат. Урматтуу туугандар, биз бүгүн ушу Баткен окуясы менен кайгылуу окуяда курман болгон Эрлан инибиздин акыркы сапарына турабыз. Ушу жаштардын атынан биз дагы кайдыгер карабай, Токтогул жаштар биримдигинин атынан, элдик штатынын атынан биздин азыр жардамыбыз бар эле бир туугандарына. Ошону берип коюуга уруксат этиңиздер. Анан кийин ушу Эрлан инибиздин жаткан жери жайлуу болсун, топурак торпоо болсун, бир туугандарына, ата энесине терең кайгылуу жасайбыз. Кош бол, Эрлан, кош бол. Сөз көтөрмө айылындагы туугандардын атынан Кулданбаев Өмүргазы агасына берилет. Мен эмне дейин, адактуу ага туугандар, мына жалпы кетмектер үчүн, эл журт үчүн оор жоготуулар атат. Салаң кетейиндер, айланайындар, кечирип коюңуздар. Ушу айман жоктой балабыздан азыр отурабыз. Ушу балабыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торго болсун. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Emeğe gelip deputatsın bir hareket kılıp bizi bir yama kılıp koy. Şu ayıldın batasını alıp bir günü gelip. Koğun vurup koç. Daray.
Элдик штабтын төрагалы. Assalamu alaykum, hurmatli to'xtovlar. Ушул башыбызда кайгылуу окуя болуп турат. Бардыгыбыз менен бүгүн 19-сентябрь кайгылуу күндө атайын келзек балдар кетип калышкан экен Баткенге. Ошо Баткенде каза болуп келген биздин аскерлерибиз ошолордун жаназасына катышып, алардын үй бүлөсүнө дагы акчалай жардам кылдык. Ошо Токтогул жаштар биримдигинин атынан, элдик штабтын атынан казынабызда азыр акча бар эле, ошону берип, анын арткан акчаны ушу жерде Баткен элине жардам деп чогултуп аткан инилерибизге, мэрияга, администрация башчыларына биз дагы салымыбызды кошуп коелу деп Токтогул жаштар биримдиги элдик штаб Баткен элине жардам деп мына 15 000 сом акча ушу эмесине салып коелу. Кыздарга берсек албайт экен, ар күнү биден салышыбыз керек экен. Салып коелу, уруксат этиңиздер. Эмне дейм достор? Жергебизде дайыма тынччылык болсун, элибизде өнүгүү болсун, Кыргызстаныбыз бүтүн болсун. Жаштарыбыз дайыма ынтымактуу болсун, элибиздин ичинде тынччылык болсун. Кудай буйруса, жакынкы арада өнүгүү жолуна кайрадан түшөбүз. Жакынкы жылдары өнүккөн Кыргыз мамлекетин кура алабыз деп мен терең ишенем. Аман болуңуздар, бар болуңуздар.